Assalamu алейкум. Мен тұрған жер бияқ Свалкада. Азыр толық түшүндүрүп айтып кетейин мен. Бул Свалка Тоң району Жумаш Эшберов айылына караштуу Свалкада. Бул Свалка эки коктун ичинде жайгашкан да. Коктун үстү айдоо аянт жер. Мына эми жаз келатат, адамдар сугат суусун баштайт. Ошону сугаргандан кийин сартындуу суусу ушуга мына бул ушуяк менен түшөт. Түшүп туруп Свалканы каптайт полный. Свалканы каптап туруп, каптайт. Свалкага толот. Буреки ушу Жумаш Эшберов айылынын баккери да. Өлгөн малдарды салган, өлүк житиктерди салган баккер. Баккери болуп эсептелет да. Бул айыл өкмөткө жарайт экен бул баккер. Мыйзамга туура келет экен. Айыл өкмөт жарайт деди. Ушинтип каздырып койду. Мусордун өзүнөн эле. Өлгөн койлор жатат. Мынакей бул мусорда адамдын өлүгүнөн башкасы баары бар да. Бул мусор Свалка. Дегенде столбо чыгып турбой, ошол столбодон башынан баштап, ошол жактан баштап ушул жака чейин мусорда 300 метр мусор. Мынакей бул Свалканы басырылып жер болуп бараткан жерди кайра козгоп, жаңылап, түртүп ушинтип атат да. Негизи Свалканы кайра түрттүргөнгө болбойт. Мынакей Свалкада мондай өлгөн тооктор, өлгөн койлор, эшектер, иттер ушу Свалка менен мондай төгүп атышат. Кошо төгүлүп, көмүлүп калып атат да. Мынакей бул Свалкада адамдын өлүгүнөн башкасынын баары бар. Баары төгүлүп атат. Өлгөн иттер, койлор, уйлар, мышык, чычкан баары ушул машина менен кошо төгүлүп кетип атат. Мунун арасында эле көмүлүп калып атат да. Мынакей мен Свалкадан өйрөк чыктым. Бул жер Свалканын аягы да. Коктун ичи деген. Эти столбодон баштап ичи полный мусор Свалка. Бул 300 метрге чейин келген. Коктун аягынан жанагы айдоо аянт жерлерди сугарганда сартын суусу мусорду каптап Свалканы. Свалкадан ташыйт дагы анан коктун ичи менен мына тетякка ысык көлгө 3 чоң суу куят. Ошол сууга кошулуп анан ысык көлдү булгап атат да. Мынакей этиги суу агып атат. Бери жагы саз дагы мына ийирип кадимгидей былчылдап атат азыр. Анан айдоо аянт жердин суусу ошо Свалканы каптап, еще плюс жамгыр да катуу жайт.